Добрый день, уважаемые. Кутман күн урматтуу достор. Баарыбыз билгендей эле, Кыргызстан тоолуу өлкө. Бул чыгарылышты атайын тоодон баштадык. Өзүбүздүн керемет тоолорубуздун улуулугун сиздерге көргөзөлү деп чечтик. Кыргыздар көчмөн эл. Биздин ата-бабаларыбыз ат минген, боз үйлөрдө жашаган. Азыркы адамдар болсо темир атты тандайт. Заманбап үйлөрдө жашаганды каалайт. Чыгарылыштын темасы албетте тоо эмес. Көбүңөр өзүңөргө жаккан сапаттуу, бышык жана жылуу үй салуу жөнүндө кыялданасыңар. Бирок дайым кандай технологиядагы үй салам деген маселе пайда болот. Сиздерге негизги технологиялар жөнүндө айтып бергенге аракет кылабыз. Бул чыгарылышта кыш жана жыгач үйлөр жөнүндө сүйлөшөлү. Эң көп жолуккан кыш үйдөн баштайлы. Баарыбыз эле кыш үйлөрдө турганбыз. Анын өзгөчөлүктөрүн так билебиз. Кыргызстан сейсмология жактан кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине киргендиктен, кыш үйлөрдү салууда сөзсүз түрдө темир бетон сейсмологиялык каркас менен камсыз кылуу керек. Мындай учурда кыш жөн эле тамды түзгөн материал болууда. Биздин жердеги кыштын дагы бир өзгөчөлүгү анын курамында көп туз болгон топурактан жасайт. Тилекке каршы тамды кургандан кийин жамгырдын суусу жана башка ным тийгенде анын бетинде туздар чыгып калат. Ал үйдүн бүтүрүү иштерине кыйынчылыктарды жаратат. Тамды бүтүрүүнүн алдында аны тазалоо зарыл. Жууп жана кургатуу керек. Мындай үйлөрдү ичинен штукатурка менен жабуу керек. Сыртынан болсо сөзсүз түрдө жылуулатуу керек. Эгерде сиз аны дароо эле пенополистирол менен жылуулатып баштасаңыз, анда көйгөйлөр пайда болот. Көк чыгат. Андай болбосун десеңер, тамды кургатуу керек. Кышты кандай койгонунан да үйдүн сапаты көз каранды. Кандай раствор менен кышты коюу керек деген маселеден баштайлы. Көп кардарлар кум цемент растворду колдонушат. Бул туура эмес. Анткени мындай раствордун ийилген сапаттары жок. Ийилүү үчүн мурун растворго акиташ кошулчу. Азыр болсо пластификатор кошулууда. Тилекке каршы бардык адистер аны жасабайт. Алар фейри же суюк самын колдонушу мүмкүн. Бирок пластификаторду колдонуу дурусураак болот эле. Кээ бирөөлөр үй бекем болот деп цементти көбүрөөк кошушат. Раствор ийилчек эмес, абдан катуу болуп калат. Анда дагы бир көйгөй пайда болот. Раствор бириктирбей, анын нымы кышка өтүп, жарылганга алып келет. Сиздин кыш тамыңыз көп тешиктүү электей болуп калат. Ага дагы кошумча биз тамда кум бетон раствордун аянтын саноодо дуушар болобуз. Бетон биз билгендей жылуулукту абдан начар обочолойт. Мурун 2 катар кирпичтен салынган үйлөрдү жылуу дешчү. Ал андай эмес. Кыш үйдү сөзсүз түрдө жылуулатуу керек. Эгерде кирпичти туура эмес койсо, андай үй жер титирөөгө туруктуу болбойт. Бул видеонун астында баяндамада кыш үйдү жер титирөөгө сыноо жөнүндө видеого шилтеме калтырам. Көрүңүздөр, кызыктуу болот. Эми жыгач үй жөнүндө сүйлөшөлү. Бул үйлөр элдин баарына эле жагат. Экологиялык жактан бул үйлөр таза деп саналат. Чынында эле алар жакшы көрүнөт, тез салынат. Аларды жыл бою салууга мүмкүнчүлүк бар. Аларды ленталык пайдубалга да, сваяларга да койсо болот. Бирок экологиялык жактан бул үйлөр талаптарга толук жооп бере албайт. Сруб түрүндө же чапталган брустан курулса да, жыгач атайын составтар, мом, лак менен иштетилет. Жыгач үйлөрдүн дагы кандай артыкчылыктары бар? Жыгач үйлөрдүн жылуулук жана үн обочолонуу сапаттары начар. Алар кургатууга дуушар болот. Жыгач өзү убакыт өткөн сайын жылат. Сезондук өзгөрүүлөрдүн себептеринен жыгач үйлөрдө орнотулган коммуникациялар үзүлүп кеткен учурлар да болгон. Ага кошумча болуп, үйдүн ээси ар бир 2 жылда үйдүн тышын күндүн нуруна өчүп калгандыгынан боёого, лак жана пропиткасын алмаштырууга муктаж болот. Аны убактысында жасабасаңар, үйүңүз тез эле кепедей болуп калат. Бүгүнкү чыгарылышта жыгач жана кыш үйлөрдүн жакшы жактары жана кемчиликтери жөнүндө сөз кылдык. Толугураак маалыматтарды баяндамада шилтемелерден табасыз. Кийинки чыгарылышта саман жана контейнерлерден курулган үйлөр жөнүндө маектешебиз. Анда эмесе жолугушканча.